Камбар Ата 1 ГЭСинин курулушундагы эң маанилүү объекти болгон бул көпүрөнүн курулушу. Көпүрөнүн узундугу 180 сантиметр, жүк көтөрүмдүүлүгү 400 тонна. Азыркы учурда 60 метри уже көпүрөнүкү бүтүп калды. Биринчи, экинчи опоралардын ортосунда чогултуу иштери бүттү. Ошондой эле азыр 3-чү, 4-чү опоранын ортосундагы жумуштар аткарылып жатат. Бардыгы болуп 60 метр көпүрөнүн курулушу аяктады. Камбар Ата 1 ГЭСинин негизги курулуштарына керектелүүчү электр энергиясы менен камсыздоо үчүн 116 киловольт 2 трансформаторлуу көмөкчөрдөн курулуп бүттү. Трансформатордун кубаттуулугу 16 мегаватт. Азыркы учурда даярдык иштери жүрүп жатат. Испытания кылганга бардык жумуштар толугу менен аяктаган. СССРдин убагында 126 метр туннелдин узундугу 120 болгон жер калып кеткен экен. Ошону биздин балдар прорубить этип, туннелди полностью жасады. Бул туннелдин бийиктиги 7 метр, туурасы 11 метр, проезжий часть 1380 метр. Жана ошондой эле туннелдин ичине бетондоо жумуштары аткарылды. Азыр цементация жумуштары жүрүп жатат. Жана жээктерине жана кабель өтө турган кабельный канал жасалды. Ошону менен туннель почти бүтүп калды. Жайында ичин асфальттоо бир слой иштери аткарылат. Жолго таш кулагандан сакташ үчүн узундугу 800 метр болгон, бийиктиги 2 метр подпорный стена курулуп бүттү. Ошондой эле ушул жерден Камбар Ата 1дин курулушуна электр энергия менен камсыздоо үчүн 110 киловольт аба чоалгысы двухцепной курулуп, бул дагы бүттү. Жакын арада испытания жумуштары аткарылат. Бардык жумуштар бул аба чоалгынын узундугу орточо 15 километр, 15,5 километр. Камбар Ата 1 ГЭСинин курулушуна керектүү болгон бул жерде 100 орунду жатакана, столовый жана офис курулуп бүттү. Азыркы учурда ички отделочный жумуштар аткарылып жатат. Ошондой эле суу менен камсыздоо жана канализация жумуштары аткарылат. Бул бардык жумуштар жакын арада аяктайт деп пландалууда. 15 километр жолго бетон жумуштары төшөлүп аткарылды. Бул примерно узундугу жолдугу 15 километр, туурасы 4,25-тен 8,5 километр. Азыркы учурда бардык бетон жумуштары аткарылып бүткөн. Эми аба ырайы жылыса асфальттоо жумушу аткарылат да. Ошо 8,5 километрге асфальт төшөлөт. Бир слой асфальт төшөлөт. Андан сырткары ушул жолдун жээгине таш кулай турган жерлер болсо, ал жерлерге жагы тозуучу дубал курулуп жатат. Андан сырткары поворотторго жана железобетонный тосмолор дагы коюлуп уже бүтүп калды. Асфальттоо жумуштары күн жылгандан кийин башталат.